уруксат берсеңиздер, ондо биздин иш-чарабызды баштасак, ондо биринчи сөздү өзүмө кайрадан берем. Мен сиздерге ушул Pikosh долбоору боюнча, инновациялык долбоор боюнча кыскача маалымат берип кетейин. Сиздерден текшерип коеюн, сиздерге көрүнүп жатабы? Көрүнүп атат. Чоң рахмат. Ондо баштасак. Урматтуу биздин окуучулар, биринчиден сиздерде кош келип айтмакчымын. Pikosh бизнес инновациялык өнүктүрүү борборуна. Мен сиздерге PIK долбоору жөнүндө айтып бергенге чейин бир бизнес мисалды айтып берсем, бул Eco-House деген ишкана өзү мурун баштап ишин баштаган. Башында жөн эле жер үйдөн баштап, ошол жер үйдө 2-3 комнатасын меймандарга берет, туристтерге. Анан Ошто ушул тармак, туризм тармагы жакшы өнүгүп, бизде уже көп атаныштар пайда болушкан. Анан кийин Абдурасул аке, бул өзү ээси, ойлонуп калат, кантип эми бизнесимди өнүктүрсөм болот экен. Ошондо ал архитектурный консультантка кайрылып, уже сыздырып, азыр болсо 20 чакты бөлмөлүү мейманкана болуп калды. Ал эми ушул жылы, мурдагы жылдан баштап, кеңейтүү маселеси боюнча Абдурасул аке уже чоң алай тарапка Иркештан жолундагы кесилиште альпийский домду кура баштады. Мына эмес, өзүңүздөр көрүп атасыздар, оң жактагы сүрөттө уже бул атайын ушу альпинисттерге ылайыкталган биздин пик Ленина деп коет, эң чоң чокусу 7000ден жогору, ошонун жанына куруп атат. Азыр болсо реклама максатында Орел и Решка деген командасы Ошко келиптир, алар ушул жерде азыр видео тасмасын тартып атат. Бул жерде негизги айта турган сөзүм ушул бизнести тезирээк өнүктүрүүгө жана аны алдыга жылдырууга сиздерге бизнес кеңешчилер жана ушул ПИК борбор катары ишканалар сиздерге жардам берет. Ушул максат менен бизде 20-жылдын февралында Бишкекте ачылган, ал эми 21-жылдын январында ушу Ошто дагы ушу борборубуз ачылган. Эми кызматтары жөнүндө айтып кетсем, ПИК Ош кызматы жана жалпы ПИК биздин борборлорубуз биринчиден бул ишкерлерге акселерациялык программаны өткөрүп турат. Сиздер ушул 6 жумалыктай окууну бүтүп, уже бизнесиңизди алдыга жылдырсаңыз болот. Экинчиси бул ишкер кеңешчилер, бизнес устаттар. Булар деле биздин базабызда бар. Сиздерде бизнесиңиз бар болсо, уже иштеп аткан болсо, ондо ушул кеңешчилер сиздерге жардам катары болушат. Үчүнчүсү вебинар окутуулар жүргүзүп турабыз. Өзүңүздөр билесиздер, 20-жыл пандемия менен байланыштуу аябай биздин жолдорубузду кыскартып, көбүрөөк онлайнга өткөнбүз. Ошол максатында бизде вебинарлы окутуулар аябай көп өтүлгөн. Төртүнчүсү эл аралык таанышууларды жана байланыштарды бизде мүмкүнчүлүктөр бар. Бул тууралуу да айтып кетебиз. Бешинчиси онлайн окутуу аспаптарды биз азыр өнүктүрүп жатабыз. Биздин бүтүрүүчүлөр жана окуучулар алар ушул аспапты колдонуп жатышат. Ал эми негизгиси жана алтынчысы бул инвесторлор менен жана өмүрчүлөр менен иштегенде жана жолукканга мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бере алат биздин долбоорубуз. Эми акселерациялык программалар жөнүндө айтып кетсек, Pikosh'тун алкагында, долбоордун алкагында бизде жаш ишкер өттү, бул биринчи кварталда. Ал эми азыр сиздер билгендей 7 жумалык бизде мигрант ишкер деген программа ишке ашырылып жатат. Биздин устаттар, бизнес кеңешчилер тууралуу айтып кетсем, ушу мигрант ишкер алкагында бизде азыр Искендер Шаршеев, бул биздин ПИК Бишкектин долбоордун мүдүрү катары, Азамат Атакуров бизде маркетинг боюнча тренер дагы, коуч дагы болду. Анан Айбек Жусупбеков бизде финансылык каржылоо жана пландоо боюнча бизде көп иш алып барат. Данияр Эмилов жана Султан Рахманов бизде коуч агайлар болуп эсептелинет. Биздин азыркы мигрант ишкер тобу менен иш алып барып жүрүшөт. Эми бизнес диагностика жана жөнүндө айтып кетсем, бул аспап жаңы кирилип жатат. Бул аспап уже иштеп жаткан бизнеске көбүрөөк ылайыктуу. Бул аспапты кайсы жерде колдонсо болот? Мисалы үчүн сиз бизнесиңизди уже бир деңгээлге жеткирип, анан сизде сатуулар же төмөндөп, же кардарлар төмөндөгөндө,
Ошондо ушул аспап менен далилдесе кайсы жерде сизде бизнесиңизде ишке ашырылбаган жерлери калган. Бул жерде дагы айтып кете турган сөзүм, бул аспап Pikosh программасынын бүтүрүүчүлөрүнө гана арналган. Демек, вебинарлар тууралуу айтып кетсек, 20-жылы аябай көп өткөн. Бизде ошо 21-жылдан баштап Pikosh долбоору ишке ашканда бизде 5 болуп атат. Азыркы мисалы үчүн вебинарыбыз Сардор Салимов өткөрүп жатат. Буга чейин бизде Гүлбайра Умарова кардарларды жөнүндө айтып кеттик, алар менен кандай иштеш керек. Жана мисалы үчүн Мээрим Мурсалиева биздин ишкерликти укуктук негиздөөсү тууралуу дагы айтып кеткен. Эл аралык жана улуттук иш-чараларга кайрылсак, ондо бизде стартап Кыргызстан бизде биринчи жолу дүйнөлүк ишкерлердин конкурсуна катышкан. Ол жерде бизди Кыргызстандан 2 мыкты 100 тизмесине кирген. Ал эми ошо 2 кыргызстандык жарандан бирөөсү эң мыкты 25 тизмесине кирген. Эми бул жерде 10 мыкты тизмесине киргенде 1,5 миллиондой конкурста АКШ доллардай утуп алса болот эле. Ош эми биздин жергиликтүү жөнүндө айтып кетсем, бизде Techstars өткөн, булар көбүнчө айымдарга арналган стартап өтөн болгон. Бирок айымдар менен чектелбей биз мырзаларды чакырганбыз. Бул иш-чарада биздин Бишкек коллегаларыбыз бизнес кеңешчи болуп иштеп беришкен. Эми Ош командасы жөнүндө айтып кетсем, азырынча мен жалгызмын, бирок биздин команда жакында толот. Биз менен байланышта болуш үчүн сиздерден сураныч, ушуну өзүңүздөргө сактап алсаңыздар, же скриншот кылып алсаңыздар, пик пейджинин ичинде сиздер биздин социалдык тармактагы жана жаңылыктарга шиктеме аркылуу билсеңиздер болот. Биз менен дайыма байланышта болуңуздар суранат элем. Ошо менен сиздердин көңүл бурууңуздарыңыз үчүн чоң рахмат демекчимин. Уруксат берсеңиздер, ондо эгерде сизде суроо пайда болгон болсо, чатка жазыңыздар. Суроолорду биз акырында дагы бир сыйра окуп чыгабыз. Азыр болсо, ондо уруксатыңыз менен бүгүнкү сабактын негизги темабызды Сардор мырза Салимовго берсем, санариптик маркетинг ушу Keys Group'тун негизинде кандай чоң ийгиликтерге жеткен жөнүндө өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп берсе. Сардор мырза, сизге сөз ондо. Силерге рахмат чоң, рахмат маалымат бергениңиз үчүн программа боюнча. Саламатсыздар, урматтуу катышуучулар. Бардыңар мени угуп атасыздар, угуп аткан болсоңуздар сураныч чатка плюс жазып койсоңуздар. Саламатсызбы? Ооба, угуп атабыз. Бул жерде жеке ишкерлер туурабы негизи? Сон. Абдан жакшы. Уруксат берсеңиз, мен кичине айтып кетсем, бул жерде бизде бүгүн өзү мигрант ишкер деген ишкерлердин катышуучулары бар. Жана биз реклама кылган негизинде, жарманын негизинде дагы адамдар бар, биздин меймандар дагы бар. Сон. Урматтуу катышуучулар, Keys Group тууралуу уккандар барбы араңыздарда? Keys Group компаниясы тууралуу. Ооба, укканбыз. Бар. Жакшы. Мен бүгүн ошол биздин Keys Group деген компаниянын негизинде кантип биз кандай инструменттерди колдонуу менен ошол азыр айтып кетем, кандай результаттарга жетиштик. Уруксат берсеңиздер, мен азыр презентациямды көрсөтөйүн. Бүгүн силер менен негизи Keys Group тууралуу эмес, Keys Group брендин астында жасалган иштер тууралуу, кантип ушул биз стартап деген түшүнчөнү өзүбүзгө алып ишти баштап, анан кандай жолдор менен аз күндөгү жетиштик бир жакшы результаттарга жетишкендибиз тууралуу айтып берейин. Мен жөнөкөй мугалимдер үй бүлөсүнөн болом. Менин ата энем жаштык кезимден баштап ошол сен банкир болосуң, банк сферасында иштейсиң деп ошол билбейм, ошондой тарбия беришкен экен да. Анан
университетти аяктап атканда мен банкка ишке кирем. 2 жыл, даже андан да кичине көбүрөөк банк чөйрөсүндө иштейм. Акыркы иштеген жерим бул бир чоң микрокредитный компания. Ал жерде ИО директор по маркетингу болуп иштегем. Мен баардык аракеттерим ушул өзүм каалап аткан кыялдарымды мындай реализовать этиш үчүн эле жасалган да негизичи. Анан себеп жаштыгыбыздан ата энебиз бизди кандайдыр бир чемпион катары, чемпион сыяктуу тарбия берген окшойт. Ошондуктан биз постоянно дайым эле ушул өзүбүз каалаган же ийгиликке жетиштире турган нерселерге фокус бөлүп, ошонун үстүнө иш алып барганбыз. Ошол банк чөйрөсүндө иштеп атканда Ош мамлекеттик университетинин Inactus командасы бар. Inactus боюнча мен көп жылдан бери адвайзер болуп иштейм. Аларга ар түрдүү консультация, сунуштар берип, ошол 2012 жылы, 2012 же 2013 биздин команда Кыргызстандын чемпиону болот. Бул биз үчүн өтө бир чоң жетишкендик, себеп биздин команда эл аралык соревнованияларга барат. Ошентип ар түрдүү ошондой конкурстарда катышып келип, өзүм чемпион катары сезип жүрө бердим да. Анан Бишкекте иштеп элем. Бишкекте иштеп жатканда биздин компанияда кичине финансовый кыйынчылыктар болду да. Анан мен компанияда кичине мындай өзгөрүүлөр болуп аткан учурда үй бүлөдөгү эң чоң бала мен болом. Анан айтышты да, сен үйлөнүшүң керек, уже жашыңда чоңоюп атасың, сага сөзсүз биз келин табышыбыз керек, же өзүң тапканың барбы деп. Ошентип Кудайым менен жолумду ачып, бир азыркы аялымды ошондо жолуктуруп калам, сүйүп калам, романтика болот, башкасы болот. Анан ошол учурда уже той маселеси чечилет. Мен тойду баштайбыз дейм, баары жакшы дейм. Бирок тойдон кийин эми билесиздер, мен астымда бир чоң көйгөй турат. Ал деген же мен аялым калтырып кетишим керек, себеп ата энем кызматын кылыш керек, же мен алып кетсем, как бы биринчи келини алардын кызматын кылбайт деген түшүнчө болуп калат да. Ошондуктан мен иштен кетем. Банкта иштеп аткан жеримден сон места, жакшы позиция, колумда там сотрудниктерим бар. Баары жакшы болуп аткан учурда мен иштен кетишимге туура келет, себеп мен кайра Ошко келем. Анан ойлоном да, кандай кылсам болот, Оштогу бир дагы иш издесемби, же болбосо бир бизнес баштасамбы деп ойлойм да. Анан кийин бизнес баштап көрөйүн деген аракет болот менде. Кандай бизнес баштасам экен деп өтө көп ойлоном да. Бирок ошо бизнес баштап атканда мага биринчи келген ой бул эми акчам банкта иштеп атып акча чогулткан, эми туурасын айтам. Мисалы үчүн банкта иштеп атып, ошол жакшы айлык майын алып элем, жакшы эле акча чогулткан болчу. Бирок ал акчанын баарын тойго жумшап салгам, как обычно. Ошондуктан бизнес баштаган негизи менде бир каражат жок болчу да. Кийин бирок ойлонуп карап, өзүмдө бар ресурстарды чогултуп карасам, ошо бир цветной принтерим, бир черно-белый принтер, анын бир компьютерим бар экен. Анын негизинде бир эле полиграфия ачсам болот экен да, мини полиграфия. Ошентип полиграфия ачканын чечим кабыл кылам. Анан ошол биздин райондо накасип койдум. Азыркы күндө да бул полиграфия иштеп атат. Бул полиграфиянын мен управлениясын өткөрүп бергем. Уже 2013 10 жыл болот бул полиграфияга иштеп атканына. Ар түрдүү заказдар жасап атат. И мен ошол накасип подъемдогу бир фаркачахананын астында бир помещение арендага берилет экен. Ошол жерге барам да, анан сүйлөштү баштайм. Сиз арендага берет экенсиз, ошону бериңиз деп. Өтө бир кызык ушул жерде болгон нерсе, бул арендага бере турчу киши мага айткан да, макул дейт. Азыр мына ноябрдын 15 числосу, ноябрдын 15-нен баштап кирсең дейт,
ошо жарым айга төлөйсүң дейт аренданы бир айына 15.000 сомдон болот дейт. Кышкы мезгилде дейт, кыш болсо дейт, ошо декабрь, январь, февраль 10.000 сомдон бересиң дейт. Аны мен билбейм, менде ошол убакытта өтө күчтүү бир уверенность болгон, как будто мен бизнесте 5 как 5 пальцев дейт го, ошондой билем деп. Анан үйгө келип атамга айткам, мен бизнес баштап атам, ушундай бир месттен сүйлөшүп келдим десем, атам мага айтып атат, макул, жакшы дейт. Бирок эртең мен ошол киши менен да сүйлөшүп көрөйүнчү дейт. Хорошо дедим. Эртең атам барып, ал киши менен сүйлөштү. Оказывается, ал киши өзүнүн бир тааныш экен. Кийин атам мага келип айтып атат, 15 күндүн ичинде акча төлөбөйсүң дейт. Зимнее время, кыш күндөрү 5.000 сомдон аренда төлөйсүң дейт. Уже жазындан баштап 10.000 сомдон аренда болот дейт да. Анан биринчи биздин менталитетте бул Кыргызстан чөйрөсүндө негизи мамиле чоң бир таасирге ээ экен да. Туура подход билүү ошол бизнесте тем более чоң бир таасирге ээ экен. Ошентип мен биринчи бизнесимди баштагам. Ошентип секин иштеп чоңоюшту баштадык. Мына бурчунда көрүп аткан болсоңуз, ар түрдүү услугаларды коштук. Чоң ушул баннер сыяктуу чыгарып турган нерселер да бунун A4 формат принтерден чыгарылып, бири-бирине чапталып чыгарылган баннерлер да, кагазда. Анан бир ошол бизнести баштап атканда дагы бир бизди бизнесте чоң ийгиликке таасир эткен нерсе бул ошол биздин компаниянын аты. Көрүп атсаңыз, завод деп турат. Полиграфиянын атын биз завод деп койгонбуз. Странно. Кантип завод, полиграфиянын аты завод болушу мүмкүн деп көп адам сураган да. Бирок буну биз мындай ат койгондун себеп завод, азыркы күндө заводдор жок, адамдар оңой жаттап калат деген сөз менен койгонбуз да. Анан биздин негизи целевой аудитория бул мектеп менен байланыштуу болгон адамдар, бул ошол учениктер, эжекелер ошондой болчу да. Анан ошентип жаш балдар кирет да, школьниктер. Анан кирсе, ошол бир өзүн обслуживать этип аткан убакытта бир ушундай случай болду да. Ата-энеси чалатат, апасы, по-моему, чалатат да, каяктасың дейт. Ал бала где-то 5-6 класста окуйт. Ал айтып атат, мен заводтамын дейт. Анын апасы, каяктагы заводтасың дейт да. Ушул мектептин маңдайындагы заводтамын десе, апасы түшүнбөйт. Азыр каяктагы заводдор жок, сен жаш бала заводдо эмне кылып атасың дейт да. Ошентип бул вирусный нейминг болуп калды да. Анын ошонун эсебине завод азыркы күндө ориентир болуп калды. Ошо биздин райондо ориентир, каяктасың десе, ошо заводдо же каяктасың, ошо ал жер каякта десе, заводдун мындайында, заводдун ал жагында же бул жагында деп. Ошентип экинчи бул бир чоң инсайт. Бизнес баштап атканда ошол бизнестин атын туура коюлса, бул да бизнести ийгиликке жетишине бир чоң таасир кылат экен да. Ошентип иштедик, иштерибиз жакшы болду. Бирок мен түшүнүп жеттим, что мисалы үчүн 3 жыл иштеп аткан болсом полиграфиянын чөйрөсүндө конкуренция өтө чоң экен. Анан бизге бир өзгөчөлүк керек деп ойлодум да. Бирок менде анда мындай айтат го орусчада, предпринимательская чуйка деп коет. То есть ошол кандайдыр бир сезим да. Мен нукам ушуну ар түрдүү проект багытында иштейт да, анан ар түрдүү долбоорлор менен иштеп аткандан бир күн келип айтып атат, мага дейт сумка керек дейт. Жакында дейт, Ош урбан форум болот дейт. Ооба. Ошого 300 сумка ошондой керек дейт. Анан мен жок, биз сумка жасабайбыз дегем да. Ал айтып атат, жок, жасаш керек, себеп жакшы акча калат, анан иштегениңиз жакшы болот дейт. Анан мен жок, кылбайбыз дегем да. Анан бир күн үйдө ошол кечинде үй бүлө менен тамактанып отурсак, ал кайра дагы баштады да, сиз кандай ишкерсиз дейт, билбейм, сизге мен ушундай мүмкүнчүлүк жаратып атсам, сиз кабыл кылбай атасыз дейт да. Анан мен жок, мага керек эмес сенин мүмкүнчүлүктөрүң деп атам да. Мага чыныгы действительно ачып аткан мүмкүнчүлүктөрдү мен көрбөй атам да. Кийин ушундай болду. Апам айтып атат, үйдө кийиз турат го дейт. Анда кийиз болчу, ошол рулондо, ошодон жасап бербейликпи дейт сумканы. Сен дейт, мага айтып атат, сен ошо печатный ойлонушту тапсаң дейт,
а мен тигип берем. Макул, хорошо дедим. Анан мүмкүнчүлүгүн тапты, жасадык. Кийин мен эгер ушул буга чейин полиграфияда иштеп, мисалы үчүн бир айда эми башында иштеп атканда 5.000 сом, 6.000 сом, 10.000 сом, 15.000 сом тапкан болсам, анда мен бир заказдан мисалы үчүн где-то 35.000, 40.000 сом таптым да. Анан мен мындай иштесе да болот экен да дедим да. Мен үчүн бул вообще жаңылык болуп кетти да. Кийин Бишкекке бир чоң форумга катышып калдым Бишкекте. Форумга катышып, алар менен спикер катары чакырышты да, сиз кантип ошол банк чөйрөсүнөн кетип бизнес баштадыңыз, ошол тууралуу айтып бериңиз деди. Мен айтып бердим. Бөлүм деп подробно баардык басып өткөн ошо кадамдарын айтып берип, кийин мен буларга айтып атам. Биздин кийизден 2-3 түрдүү мындай образецтер бар. Ошолорду көрсөтөйүн, мындай нерселер жасайбыз десем, адамдар ал жерде ошо Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан жана Тажикстандан келген болчу. Анан алар баардыгы эле сурап кетти менден, бул канча, каякта турат? Анан бирөөсү сурап атат, Бишкекте офисиңер барбы дейт да, филиалыңар. Билбейм, мен кандайдыр бир сүрдүн астында, ооба дедим да. Десем алар, жакшы, давайте визиткаңызды берсеңиз, биз сизге заказ берелик дейт да. Анан ошол учурда бир катышуучу ал ошол форумда катышкан экен. Анан ал аял туруп айтып атпайбы? Мен ушул жерде бир слова поддержки Сардору скажу деп кетти да, бир орус аял болчу. Анан айтып атат, мен ошол форумга катышкам, мен мындай сумканы алгам дейт. Мына ошол сумка менен, мен аны ошо 5 жылдан бери көтөрүп жүрөм. Түшүп кетесиң аяка барба. Поддержка болуп калды да мен бизнес ошол идеям. Анан ошентип форумдан кайра келип Бишкекке келдим, бир досум менен жолугуп, мындай болуп атат, адамдар кызыгышып атат, биздин продукцияга ошондой десем, ал айткан болчу. Срочно анда название коюшубуз керек дейт. Кандай название? Неге ошол завод иштеп атат го, нормально десем, жок дейт. Сага башка направление керек, вообще башка бизнес керек. Бул ошол фокусировка менен ошол бир багытта сен ишти башташың керек деп айтты да. Макул, кел, анда атын коебуз деп изилдешти баштадык. Keys Fashion, Keys KG, Keys бренд, Keys дагы бирдемкелер ойлонуп айтып атсам, ал айтып атат, токто дейт, ал болбойт дейт. Keys Group койсок кандай болот дейт. В принципе, нормально десем, ал айтып атат. Групп деген бул группа компания, мындай серьезный адамдар кабыл алат, ошондуктан кел ошондо. Макул дедим. Анан эртең дейт, саат 9:00го Чүй Сановага келсең дейт, ошол жерде бир жерге жолугушупка кирип чыгабыз дейт. Хорошо. Эртеси күнү мен образецтер менен келдим, айткан убакытка. Анан биз дом оонго кирип атабыз. Биринчи кирип аткан жерим бул дом оон, паспортный контроль. Анан ошентип ал офисине кирип атсак, ал досум отдел маркетингге чогулту да, пиар отделине, ошо маркетинг отдел чогултуп айтып атат. Мына таанышкылар, бул менин досум Сардор Салимов, Keys Group KG компаниясынын негиздөөчүсү деп атат да. Анан компанияга бир күн да жок да. Ал кече биз отуруп эле бир компанияны түзүп койгонбуз, негизи 2-3 образецибиз бар, бирок компания катары эчтеке жок да негизи. Анан алар жакшы деди, образецтерди көрсөткүлө деди. Анан образецтерди көрсөтсөк, алар айтты, сонун деди. Бизге жакты деди, биз заказ беребиз деди. Бирок бизге ошол официальный письмо, с подписью, печать, баардыгы менен ошо жиберсеңер, биз заказ беребиз деди. Анан мен ал жерде мындай кичине таң калып, хорошо дедим. Анан чыктым ал жерден. Чыгып, сүйүнүп чыктым да. Анан экинчи жолугушум бар эле. Ошол жылы Кыргыз-Түрк Манас университетинин 20 жылдыгы болчу. Ал жердин студ союзунун председатели менин досум. Анан ошол досум айтты да, бизде 20 жылдык болот деди. Образецтериң болсо келсең деди, мен проректор менен сени жолуктуруп коем, туура келсе сага заказ беришет деди. Макул дедим. Анан ошол жерге бардык. Ал жерге барып, кирип, анан проректор менен жолуктук. Проректор бир түрк киши экен. Ал киши айтып атат, сонун дейт, жакшы, образецтериңиз мага жакты, эми ойлонуп көрүш керек десе, Кыял эже деген дагы бир проекттер бар экен да, ал киши келип көрүп алып, продукцияны көрүп, ой, сонун экен го дейт, бул еще этно тема экен да деп мени колдоп кетти да. Анан ошол жерде эле, хорошо, давайте, анда заказ эле бере берелик дейт да. Хорошо. Анан ал киши менден сурап атат, Сардор дейт, сиз бизге айтыңызчы, сиз успеть этесизби, жасап берген? Албетте, канча штук жасаш керек десем, ал киши айтты, мына сумкадан дейт, бир сумочкадан дейт, бизге 30.000 штук дейт.
папкадан дейт ушудан дейт 20 миң штук дейт. Ошону бизге где-то октябрдын анда август болчу, октябрдын башында жасап бере аласыңарбы дейт. Мен өзү негизи шоктомун. Ал тиражды угуп да. Бирок ооба, жасап беребиз. Бирок силер бизге предоплата кыласыңар десем, конечно дейт. Ошентип сүйүнүп ал жерден да чыктым. Чыгып чыксам, Газпромдан бирөөсү чалып атат да, бир досум иштейт эле ошол убакытта. Мен дейт, коллегаларым сен продукцияларын көрсөттүм дейт, аларга жакты. Мага кичине комиссионный кылып берсең, алар заказ берет экен дейт. Мен макул дедим. Ошентип бир күндүн ичинде мен ушундай бир чоң маалыматты алып, мотивацияны алып үйгө келип атам. Анан үйгө келип атамга айтып атам. Мен болду, Бишкекке кетип атам деп. Десем, каяктагы Бишкек дейт. Мен айтып атам, сен бала не болуп атасың дейт. Жок, мен ушу баштайм ушундай десем, жок дейт да. Такыр эле жок дейт. Сен ойлоп атасың дейт. Анда аялым еще ондай положениеда болчу. Бизнес эң башында завод полиграфия эм өнүгүп аткан учуру болчу. Атам айтат, сен бардыгың болсо дейт, бизнесиң иштеп аткан болсо, мындай болуп аткан болсо, сен каяктагы жаңы бизнести баштайсың деп. Жок дедим, баштайм деп, сүйлөшүп, апам аркылуу атамга жол тауып, анан Оштогу бизнести полный атамга өткөрүп берип, сизге мага бир сом да акча керек эмес, баардык түшүп аткан акча пайда ошол силерге үй бүлөгө жумшайсыңар, мен Бишкекке барып жаңы бизнести баштайын деп, Бишкекке нолдон баштадым да, где-то 13 миң, 14 миң сом акчам болчу, бирок ал квартплата, коммуналка башка менен түгөнүп калды да бир айда эле. Бирок ошентип баштадым Keys Group'tu Бишкекте. Неге Бишкекте десеңер, Бишкекте компаниялар көп деп ойлогом да, компания көбүрөөк, ошондуктан Бишкекте мүмкүнчүлүк көбүрөөк, анан Бишкекте батыраакмын деп, өнүгүү болот деп ойлогом да. Бирок Бишкекке баргандан кийин баягы айткан 3 компанияда заказ бербей койду да. Себеп бирөөсү да заказ бербеди. Себеп биз ошол деңгээлде алар сураган деңгээлде же образец бере албадык, же биз мисалы үчүн алар сурагандай конкретный ошо коммерческий предложение же башкасын бере албадык да. Ошентип мен бир да заказ калдым. Анан издешти баштадым. Заказ жок болсо мен атамга чоң обещаниялар берип кеткем да. Анан аялым үйдө күтүп атат мени. Мен бат-бат результат жасашым керек. Наоборот, мен ойлогом, баары оңой болот деп, андай болгон жок. Анан ойлонуп, издешти баштадым да, эмнеден баштасам болот, кантип баштасам болот, кандай жолдор менен клиент тапсам болот деп. Баардык адам кыла турган, тем более ошол убакытта мен как любой адамда кыла турган нерсени кылдым. Мен өзүм образцтерди колума алып кадам издешти баштадым да. Бир компанияга кирем, экинчи компанияга кирем, образцтерди көрсөтөм. Карасам окшошпойт. Бирөөсү жакшы кабыл кылып атат, бирөөсү анча да эмес. Ошону ойлондум. Анан бир күн бир досум менен отуруп, сам ал айтып атат, сага дейт философия керек дейт. Keys Group'тун брендтин негизинде тура турчу дейт, бир основа керек дейт. Кандай основа болушу мүмкүн деп ойлонуп карасам, анан ал менен ойлонуп да 3 концепция 3E деп таптык да. Бул деген эко, этно, эксклюзив деген. Ал деген кандай десе, Keys Group'тун продукциясы сөзсүз экологически таза болуш керек. Этно, ар бир продукцияда этно мотивдер болуш керек. Себеп улуттук баалуулуктарды көрсөтүп туруш керек. Анан эксклюзив деген бул заманбап жана эксклюзив өзгөчө продукция болуш керек деп ошентип концепция ойлоп таптык да. Анан болду дедим. Уже мен сатышка мага ыңгайлуураак болуп калды да. Себеп бул жөн эле мындай продукция эмес. Биздин брендтин упаковкасын жараттык да. 3 сөз менен брендтин баардык негизин мындай көрсөтө эле коюптум да. Кийин концепция болгону жакшы экен, бирок максат да болуш керек экен да. Чоң максат болсо, амбициялар менен багытталган максат болсо, ошого карап мотивация да пайда болот экен, ошого карап бир энергия да пайда болот экен да. Анан мен карасам, негизи ошол вообще Keys базары, ошол сегмент, мындайчасын айтканда, ал жакшы эле чоң эле бир аудиторияны камтыйт экен, бирок аны арасында заманбап буюмдар жок экен да.
Анан мен ойлодум да, вот неге дедим, Mercedes дегенде сразу адамдардын оюна Германия келет, же болбосо Apple десе ушул эле Америка келет. Неге биздин Кыргызстандан ушул мировой дүйнөлүк деңгээлдеги брендтер чыкпайт дедим да. Ал эми кийиз менен чыкса бул вообще өзгөчө уникалдуу болот го дедим. Ал ошондуктан мен азыркыга чейин ушундай кыялыбыз бар. Дүйнөлүк деңгээлде кийизден уникалдуу бир буюм жасоо, аны бүт дүйнөдө тааныса да. Ал мисалы үчүн Парижде мисалы үчүн бир сатылса бычыктерде, Италияда, Римде сатылса, же Америкага мисалы үчүн сиз баратасыз да, бирок Американын эң чоң аэропорттун ичинде бир бычыктын ичинде Keys Group'тун продукциясы турса, аны адамдарда аны мындай ачып эле, Keys Group бул Кыргызстандыкы же бир билбейм кошелек болобу бул, же бир кандайдыр бир сумочка болобу, ар түрдүү нерсе болушу мүмкүн, пока билбейбиз. Аны биз азыр тест кылып атабыз. Бирок ошону алганда адамдардын оюна сразу Кыргызстандыкы, Кыргыздандын продукциясы деген ой келсе, бул биздин максатка жетишкенибиз ошо болот да. Ошентип максатты койдук. Бирок бир эле максат менен иштеген, максатка карап аракет кылган жакшы, бирок айтат го, думай глобально, действуй локально деп коет. Биз өзүбүздүн деңгээлде баары бир аракет кылышыбыз керек экен да. Мен чоң максаттарды койгонум менен адамдарга ошол продукциям реальный, жакшы, чыныгы сапаттуу экендигин далилдеп беришим керек экен да. Анан ошол иштерден кийин мен негизги фокусту онлайнга караттым. Себеп бүгүнкү темабыздын негизинен да келип атабыз. Бул мен карасам көп экен сатуунун жолдору. Бирок мен колумда жакшыраак келе турган, мен конкуренттерден өзгөчөлүгүм бул ошол интернеттеги өзгөчө бир ошол аспаптарды колдоно алышым менин өзгөчөлүгүм экен да. Ошондуктан Instagram'ды, Facebook жана башка баардык инструменттерди колдонууну баштадык. Туура колдонуу негизи мындай болду да. Ошол күндөрү мен YouTube'тен баардык бизнес тренингдерди көрүштү баштадым. Бизнес интервьюлар, өтө чоң ийгиликке жетишкен адамдар, алар менен сүйлөшөм, ошол компьютерди окуйм, ошолорду өздөрүнүн басып өткөн жолдорун карайм, изилдейм. Анын бир бизнес тренерлердин бир сонун методологиясы мага жагып калды. Алар айтып атат, бизде дейт адамдар негизи дейт оюнду анализ этип жүрө берет дейт. Негизи бир технология бар дейт. Анын негизинде силер бир эле кылышыңар керек болгон нерсе бул аракет дейт. Биринчи аракеттениш керек дейт, кийин ойлонуш керек, анан дагы аракеттениш керек. Ошол туура болот деп, анан биз ошонун негизинде биринчи аракетти жасай бердик. Бул туура болобу же туура болбойбу, бирок аракетти кыла бердик. Анан мүмкүнчүлүктөр өзү ачылышты баштады. Биринчи Кыргызстанда ар четтеринде адамдар жазышты баштады. Бизге товарыңар саткыла, биз кайра сатайлык же башка кылайлык деп. Кийин болсо Казакстандан чыгышты башташты. Алматы, Астана, Актау, Көкшетау, дагы Уральск шаарында мен макул иштешкен даярбыз деп бере бердим да. Бирок ал жерде да өзгөчө бир нюанстары болду. Кийин карасам, бул багыт бир багыт болуп калды. Бул дистрибуция болуп калды. Кийин билсеңер, башында мен бир эле B2B, бул деген корпоративный чоң клиенттер менен иштешем деп ойлогом да. Ал багытта дайыма эле болбойт экен клиенттер. Себеп ал багытта көбүрөөк клиент болуш үчүн ошол деңгээлде иштеш керек экен. Ошол деңгээлге жетиш керек экен да. Карасам, ал багытта ал кичине клиенттерибиз саны аз төмөндөй баштады. Кийин мен масс маркетке чыгышты баштадым, B2C'ге. То есть мен клиенттерди, жеке клиенттер, индивидуальный клиенттерди санын көбөйтө баштадым. Ошентип 3 багытта иштешти баштадык. Бул ошо дистрибуция, B2B жана B2C. Мүмкүнчүлүктөр жаралышты баштады өзүнө. Кийин карасам, брендтин негизин, анан брендтин күчтүү экендигин көрсөтүү үчүн сайт керек экен. Тем более ошол убакытта сайттардын мааниси өтө чоң эле. Адамдар сразу сурайт эле, можно ваш сайт дейт эле. Азыркы учурда мисалы үчүн адамдар Instagram кирип же башкасына кирип, соц тармактарга кирип карап атса, мурда сайт сөзсүз керек болчу. Анан биз ушул сайтка
$2000 же $2,500 коротуп койдук да, ошо биринчи таап аткан акчаларыбызды реинвестировать этип ошол сайтка биринчи жумшадык. Сайттын мен ойлогом да, анда сайт болсо бизде сразу эле продажаларыбыз көтөрүлүп кетет, адамдар сайттан заказ кылып баштайт деп. Жок, андай болгон жок. Бирок сайт Keys Group чыныгы жогору деңгээлде иштей турчу, Keys Group чыныгы бир күчтүү компания экендигин көрсөтүүчү жөн эле бир сайт визитка болуп калды. Хотя анын ичинде биз интернет магазинде жасаганбыз, ал Кыргызстанда биринчи болчу Keys продукциялар тура турган. Анын ичинде онлайн оплатасын эквайринг деген нерсе болот. Ошонун мүмкүнчүлүгү бар, товарлар тандап сатып алса болот турган мүмкүнчүлүк жаратканбыз. Бирок ал биз каалагандай пайда алып келген жок. Себеп ал сайттан мен уже ошончо акчаны жумшагандан кийин мен кийинчерээк уже сайт продвижениясына, SEO оптимизация деп коет. Ошого акча жумшаган желаниям да жок болуп калды да. Кийин карасам тренд башка нерседе болуп атат. Бул презентацияны ошо азыркы слайдда Google менен эс алуу үчүн адамдардын мындай потребительский поведение деп коет да. Сиздин кардарыңыз өзүн кантип алып барат? Сиздин продукция же башка сиздин ошо конкурентиңиздин продукциясын татып алыштан мурда клиент нени издейт? Кандай кадамдарды басат? Ошого ойлонуп калдык да, анан биз токто дедик. Негизи адамдар Google'дан издейт. Же ошол убакытта эки гиз эми өнүгүп атат эле. Аны ойлодук. Бул Google'да же эки гизде мындай жакшы чыгыш үчүн не кылыш керек деп. Значит, бул багытта именно ошол эки сайттын ичинде же башка сайттардын ичинде биздин рейтингибизди көтөрүш керек деген ой пикир келди. Кантип көтөрөбүз дедик. Мына көрүп атсаңар, вот 5 жылдыз турат, 213 отзыв на Google дейт. 213 адам ошол 5 жылдызчаны коюп чыккан да, на 5 звезд оценили. Азыр мисалы үчүн билбейм, кээ бир адам кирип туруп 1 жылдызчаны койсо да, бул рейтингге таасир этпейт да. Анан Google индексация деп коет. Сиздин баракчаңызды мына биринчиге көтөрүш үчүн сиздин мына рейтингиңиз жогору болуш керек. Кантип биз көтөрдүк десеңиз, биз клиенттерге ошол Instagram аркылуу клиенттерге айттык, ким бизге ошо отзывдарды коюп берсе, ошондой 5 жылдыкча биз аларга белек беребиз дедик. Бул биринчи бат көтөрүүчү инструмент болду. Анан кийин ар бир кардарыбызга, мисалы бизден алып, баары жакшы, сонун десе, биз аларга сөзсүз ар бирин айтабыз да. Азыркы күндө да тураңыз, отзывыңызды калтырып коюңуз, мындай деп ссылка жиберебиз. Калса ошол эки гизде, калса Google'да, калса Facebook'та биз тууралуу отзыв калтырат. Бул биздин бренддин жогору рейтингин көтөрүлүшүнө, жогору болушуна таасир кылат сөзсүз. Ошентип, бул инструментти колдондук. Анан мына көрүп атасыз, отзыв адамдар ошо Google'да азыр Google'да Keys Group деп жазып, аны окуп чыксаңыз болот, адамдар жазып чыгышкан, мен мындай продукция алгам, же мындай кылгам. Аны окуп мен мисалы кээде кирип турам да, кирип карасам, адамдар ошондой сонун жазышат да. Бул мен үчүн чоң бир мотивация болот. Дагы бир чоң энергия алам да, кайра ишке болгон мындай желаниям өсүп, дагы иштешти баштайм. Facebook багытында сүйлөй турган болсок, Instagram акыркы 3-4 жылдан бери популярдуу болуп келип аткан болсо, Facebook акыркы 10-15 жылдан бери бир стабильно өнүгүп келип аткан платформа да. Анан Facebook'тун негизи бул инструменттерди же бул соц тармактарды тандап атканда биз башында тандагандай эмеспиз. Биз башында бардыгынан чыкканбыз. Одноклассники, ВКонтакте, Tumblr, Twitter, дагы кандай бар эле. Ошо бардыгын колдонгонбуз да, бардыгында контентти кирите берет эле, бардыгын колдонуп иштегенбиз. Анан Facebook'ты ошо билесиз, ошо бардык мен азыр айткан тармактардын ичинде өзүнүн аудиториясы болот экен, өзүнүн сегменти болот экен. Өзү мисалы үчүн Facebook'ка ким кирет, Instagram ким кирет билесиз да. Ошонун арасынан кийин биз сегментация деген нерсени түшүнүп жетип, фокусту Facebook менен Instagramга эле калтырдык. Калгандардын бардыгын жок кылып, Facebook менен Instagramга. Себеп Facebook
Фейсбукта более мындай айтат, более платежеспособный акчасы бар адамдар кирет экен да. Анан алар менен иштешип атканда мына данныйларды көрсөңүз болот. Ал Фейсбуктан биз көбүнчө платный продвиженияны койдук, таргетти. Анан ошо биздин мына 175 миң, биринчи июнда 28 июнгача Фейсбуктун 175 миң охват болгон болсо, көрүп атасыз, бул майга караганда төмөнүрөөк деп атат. Негизи будан көбүрөөк показательде. Анан Инстаграмга өттүк. Неге десеңиз, Инстаграмда биздин түз прямой аудиториябыз Инстаграмда отурат экен да. Биз аны билгенибиз жок да башында. Анын Инстаграмда максимум иштешти баштадык. Контент жасап, бүт жакшы нерселерди жасап, анан кызыктуу нерселерди жасап, адамдарга конкурстор өткөрүп, анан билесизби, мисалы үчүн азыр 100 миң подписчик, мына Элдияр байке менен биз где-то бир жума 10 күн мурда ушул презентацияны жасаганбыз, анда 100 миң болчу. Азыр кирип көрсөңүз 101 миң турат. Азыркы учурда 101 миң турат. 101 миң турат подписчигибиз. Бул деген шүгүр өнүгүү бар деген. Анан мисалы үчүн неге Инстаграм десеңиз, биз Инстаграмга келгенге чейин ошол биздин аудитория ким, кандай адамдар экендигин көп убакыт ичинде билдик да. Бул чоң бир анализдан кийин болду. Анан Инстаграмда ар түрдүү публикация жасап көрдүк. Биринчи ошол корпоративный клиенттер, мисалы үчүн азырда билебиз, корпоративный клиенттерге керек болчу продукциябы чыгарсак, мисалы үчүн мына папка для документов, мындай деп жазсак, ал эч кимге жакпайт. Инстаграмдын аудиториясы башка. Фейсбукка ошону киритсек, ал жагат. Ал эми мисалы үчүн мына, допустим, биздин ошо кыпчактар, клатчтар, кошелектор, аларды киритсек, ал адамдарга уже жагат. Бирок 100 миң аудиторияны чогултуу оңой эмес. Анан бардык адамдар сурашым, каяктан 100 миң аудитория болуп калды, кантип муну кылдыңар десеңиз, мындай да, башында эми баштап атканда биздин аккаунтту как обычно 0 болчу. Биринчи досторго подписаться кылып, достордун сурандым, подписка кылып койгулачы деп. Буга эми канча 6-7 жыл болду да. Аны сурандым, Франыч, мындай кылып койгула, бизнес стране мен жаңы мындай баштадым, башка деп. Анан адамдар досторум подписка кылышты баштады. Кийин конкурс кылышты баштадым. Кийин конкурстарды өткөрүп, кийин конкурстарды өткөндөн кийин мен өзүм, бизнесим сыяктуу подарок же башка болгон аккаунттардын подписчиктерине подписка кылышты баштадым. Себеп мен ойлодум, аларга менин продукциямда мүмкүн кызыкраак болот, интересный болот деген максатта. Анан обратно ал учурда ошол бул нерсе mass following деп коюп дейлет эле. Инстаграмдын алгоритмдин ограничениясы болчу. По-моему, bir сааттын ичинде 100 же 300 ошондой адамга подписка кылышыңыз мүмкүнчүлүгү бар эле. Анан ошентип мен 1 саат мындай подписка кылып чыгат элем. Кийин 1 саат ошол 100 адамга подписка кылып чыксам, анын бир 50 же 60 мага кайра обратно подпискага кирет эле. Кийин дагы 1,5 сааттан кийин мен кайра дагы подписка кылып чыгат элем башка адамдарга. Ошентип 3 миң 4 миң адам чогулттум. Кийин конкурстарды кылышты баштадык. Конкурстар ошондой экен, халява деген нерсе, бекер болгон нерсе адамдарга жагат экен да, адамдар бөлүштү баштады. Карасаңар деди. Мындай. Анан бөлүшүп, аудитория дагы көбөйүштү баштады. Кийин мен бир чоң кылган, бул дем бир жагынан как плюс, бир жагынан минус. Биз гиф конкурстарда катышты баштадык. Giveaway деген конкурстар бар, билесиңер, азыр да болуп атат, бирок мурда слишком көп болчу да. Бардык жылдыздар гиф конкурс өткөрүп, башка кылышты баштаган. Ошодо биз бир гиф конкурска катыштык да, ошондо бизге 50 миң подписчик келген. Бир эле канча десем болот. Где-то 2 жуманын ичинде 50 миң подписчигimiz көбөйүп кетти да. Бирок мен
анда билген эмесмин да, что подписчик болгону менен ал сенден ала турган подписчикпи же жөн эле ошол катталгандарбы да, мисалы үчүн, же алар ошо гиф конкурстун бир белегин алыш үчүн эле катышкандарбы. Ошондуктан кийин карасам подписчик көп, содабыз ошондой эле бир да таасири болгон жок да. Анан карасам не то болду. Кийин ошолордон отписка кылышты баштадык, сортировка кылышты баштадык да. Кийин ошондо түшүнүп жеттим, что гиф конкурстар жакшы результат бербейт экен деп. Алар подписчик берет, бирок сизге кардарларды бербейт экен. Кийин бир досум Чолпон Талипбек деген биз жылдызыбыз бар, таанысыңар. Ошон жакшы тааныйт экен да, ал айтты мага, Чолпонго подарка бербейсиңби дейт. Ал Инстаграмда чыгарат дейт. Макул дедим. Макул деп бердим. Бул 2015 же 2016 жылда берсем Чолпон хотя эки эле сторис киритти, бирок ошол учурда где-то 2000-3000ге көтөрүлүп кетти да подписчиктерим. Ал кирген подписчиктер бизди көрүп, продукцияны көрүп, кызыгып, мен алам деп кирген. Дерде негизичи баардык жылдыздарды издешти баштадым да, беришти баштадым, продукцияны подарка кылып беришти баштадым. Бирок арасында жакшысы да чыкты, жаманы да чыкты. Биздин продукцияны алып рахмат дебегени да чыкты. Кээ бирлери наоборот рахмат деп реклама кылып, посттарда жасап, башка да кылат. Кээ бирлери алат, унчукпайт. Как будто биз обязанбыз же рахмат да дебейт да, ошондой случайлар да көп болду. Бирок ошол инструменттердин негизинде биз постоянно адамдардын мындай оюнда, адамдардын көзүндө болуп турдук да, Keys Group мындай нерсе бар экен, мындай нерсе бар экен деп. Кийин 2020 жылы карантин башталышынан где-то 2 жума калганда биз жаңы продукциялар чыгардык, таргетке үйрөнүп алдык. Платный продвиженияга. Адамдарга таргетти коебуз, мисалы үчүн платный продвижение коебуз да, жакшы иштейт. Мисалы үчүн $10, мисалы үчүн средний айтсам, мисалы орточо айтса, $10 бизге орточо эсеп менен где-то 50-60, кээде $100 алып келди. Ал продукциясын, кандай продукцияны продвижение кылып атканыбызга карап, анан кандай контент жараткан койгонубузду карап туруп ошондой акча келтиришти баштады. Бирок эффективдүү болду. В любом случае эффективдүү. Анан таргетке үйрөнүп алдык. Таргет коебуз, жакшы иштейт. Таргет кылабыз, жакшы иштейт. Параллельно белектерди беребиз, жакшы иштейт. Результат боло берди. Инстаграм ол жетиштүү болуп калды. Кийин өзүңүздөр билгендей карантин башталды. Мен үйдө отурсам атам айтып атат. Эми өлдү дейт. Бизнес да өлдү дейт. Кардарлар жок болсо каяктан айлык майынан төлөйсүң, каяктан аренда төлөйсүң дейт. Киреше жок болсо каяктан болот дейт. Туура айтасыз деп мен да кичине паникага берилип калдым. Бир жума отургандан кийин, бирок биздин ошо SMM менеджерди контент план даяр болчу да, аны тактап алганбыз да. Анан бир жума публикация эте берди, в принципе нормально болду. Бир-эки заказ болуп турду, бирок анча заказ жок болду да, себеп адамдар баардыгы түшүнбөй калды да, эмне болду деп, что-то карантин деп, буга чейин тарыхта болбогон иштер болуп кетти да. Анан менден сурап атат да, Бермет деген кыз болчу, Бермет, Сартурке, как вы думаете, кандай кылсак болот, эми контентти кирите береликпи же токтотуп коелук? Мен айттым, кирите бер, ишиңди жасай бер өзүң, эчтеке болбойт, жасай бер деп. Интересный кандайдыр бир адамдарга жака турган посттор, стористер кирит, азыркы күндө кызык видеолор кирит, ошентип иштеп турабыз десем, ал кыз макул деди. Анан мен ойлодум, токточу дедим, давай акция кылып салалы дедим. Бизде инстабуктар бар, ошол инстабук жаңы чыгарганбыз. Алар 1000 сомдон, кел аны 500 сомдон кылып салабыз дедим. Бизде уже запас товарыбыз бар, почти себестоимость менен болуп калат экен, бирок көрөбүз аудиториянын поведениясын десем, макул деди. Ошо инстабукту качайте, инстабук деп койгонун билем да. Анан инстабукту киритишти баштады, башка продукцияны киритишти баштады, бирок карасам 2 күндөн кийин адамдар жалышты баштады. Давайте мне забронировать. Мен таң калып атам. Анын менеджер по продажам бар бизде, ошол клиенттермен иштеш менеджери ал чалып атат.
Сабырке дейт, клиенттер сатып алам деп атат. Не кылайын дейт. Аны мен айттым, клиенттер сатып алам десе, не кыласың? Сатасың да дедим. Десем, бирок хорошо дейт, кантип жасайбыз, кантип жеткире? Сен айт, что карантин бүткөндөн кийин жеткирип беребиз. Макул дейт, ала берейин, значит, заказда. Ооба, аласың да дедим. Не кыласың десем, макул дедим. Өзүң десеңер, мен о талаада иштеп атам. Атам баскыла дейт, талаанын иштерин жасайбыз деп, жакшы болду, жүргүлө деп, үчөөбүз, үч акыбыз, анан үчөөбүз иштетип атат. Анан 50 сомго акча түшүп атат да, тилиң дейт. Мен да таң калып атам. Биринчи күнү карасам, 10 000 сомдон ашык акча түштү да. Андай да болду экен дедим да. Анан биз ошол карантин мезгилинде бир айда плюста чыктык да. Анан таң калдым өзүмө. Странно дедим. Кийин балдар ишке чыгып ишти башташты, алар да сүйүнүшүп атат, себеп как положено айлыктарыбызды алат экенбиз, наоборот бонустар да чыгат экен деп сүйүнүшүп атат да. Мен ошол убакытта потребительский поведение деген сөздүн маанисин түшүндүм да, кантип кардар өзүнө алып барат деген сөздү түшүндүм. Ал деген мисалы үчүн карантинде бардыгыбыз, же ошо бардык адамдар, негизи биздин аудитория, алар не кылат? Үйдө отурат. Алар көбү мендей талаага чыгып иштеген жок. Үйдө телефонда, Инстаграмда отурса, сом бир продукция чыгып атат. 1000 сом, мындай. Бирок акция менен 499 сомдо эмес, 499 сом деп жазган билем, ошондой реклама чыгып атат. Аны еще таргетка да салдык да. И выгодно, чыныгы мага реально выгодно экен деп, ошентип адамдар заказ беришти баштап атпайбы? Буга чейин как раз ошо 8 мартта инстабуктарыбыз жакшы популярдуу болчу да. Көп мындай жылдыздар өзүндө реклама кылып, публикация кылып көрсөткөн болчу да. Анан ошентип биз карантин учурунда плюста чыктык да. Значит, ушул багытта иштейбиз дедик. Акция, таргет жана подарка деп. Анан карантин бүттү, ишти баштадык. Мына акыркы күндөр особенно таргет деген нерсе вообще результат келтирбей койду. Неге десеңиз, бардык эле адамдар таргетти үйрөнүп алышты. Мурда 1 цент же 1 доллар канчадыр бир акча келтирсе, азыр анын көлөмү азайып кетти. Же болбосо Instagram 1 долларга, мисалы үчүн 1 долларга сиздин рекламаңызды 5 же 10 миң адамга көрсөтүп берсе, азыр 1 долларга Instagram сиздин рекламаңызды 3 же 5 миң адамга көрсөтүп атат да, максимум. Себеп баягы спрос предложение деген нерсе болуп калды да, бизде да адамдар үйрөнүп алышты. Анан бирок инстабукту баардыгын сатып болбойт экен да. Анан акция бүттү, башка болду. Карасак эффект уже азайып атат. Анан башка продукциялар чыгарышты баштадык. Ошентип иштешти баштадык. Азыркы күндө бизде мисалы үчүн акыркы Инстаграмдын статистикасын көрсөтсөм, бир айда ошо миллиондон ашык показдар болуп атат. Азыр bundan да көбөйдү. Дейсе посещение профиля, мисалы үчүн биздин профилге 17 миң адам кирет экен да бир айдын ичинде. Бул жакшы показатель, мен ойлойм. Бирок биздин азыр максатыбыз бул эмес. Мен ойлойм, бизде мисалы үчүн бул сан где-то 50 миңге жетсе, мисалы үчүн бир айда 50 миң адам кирсе, ошондо биз каалагандай соода болот деп ойлойм да. Ошентип иштеп атабыз. Дагы биздин ошол результат результат көрсөткөн же болбосо биздин брендтин чыныгы бренд катары, туруктуу бренд катары ошондой турушуна себеп болгон нерселерден бири биз иштешкен ар бир компаниядан сурайт элек. Вот, допустим, пик менен иштешип атабыз, анан мен сөзсүз сурайм да, элерге вот биз силерге мындай кылып атабыз, мүмкүнчүлүк болсо, бир кичине болсо да ошол ыраазычылык баракчасын берип кое аласыздарбы дейт элек. Анан негизи бардык эле компания жок дебейт, алар жасашат. Бул эски презентациямдан алынган. Азыр бул өтө көп биздин офиске келгендер адамдар бардыгы билет, офисибизде бардык баракчалар ошондой благодарственный письмо, сертификат бардыгы турат. Бул да брендтин чыныгы мындай серьезный экендигине таасир этет. Себеп биз башында азыркы күндө мисалы үчүн мен силерге айтып атам, 100 миң подписчик же мындай адамдар же бушкалар менен иштеп атабыз, тиги бул. Бирок башында эле бир благодарственный письмо болсо да ошондо сразу чаптап коет эле, Instagram чыгарып коет эле, биз мындайбыз, биз мындай эле адамдар менен иштейбиз деп туруп. Бизнес
соц тармактар аркылуу позиционировать этип атканда, аны артында не бар экендигин адамдар билишпейт негизи. Эми сиз кандай өзүңүздү мындай көрсөтөсүз, кантип кайсы ракурс менен ошентип адамдар сизди кабыл алат да. Ошондуктан эгер сиздин ошол стратегия продвижения деп коет, ошо өзүңүздү өнүктүрүү же өзүңүз тааныштыруу принциптарыңыз туура коюлган болсо, сиз сөзсүз өнүккөн бренд катары өзүңүздү мындай позиционировать этесиз. Ошондуктан бизге чоң таасир эткен, биздин ийгилигибизди таасир эткен нерселерден бири бул биздин благодарственный письмо алгандарыбыз, ошо ыраазычылык каттары сөзсүз таасир эткен. Анан кандайдыр бир жерде, кандайдыр бир өлкөдө выставка болсо, биз сөзсүз катышат элек. Бардыгына барып, аракет кылып, бул бизге лично мен үчүн чоң каражат болсо да, жок, мен барып келейин, лучше кичине эконом режимде эркиндей кылып турабыз, бирок бул биз үчүн сөзсүз керек деп катышат элек. Анан ошол катышып атканда дагы бул сөзсүз айтып кетишим керек болгон нерсе, адамдардан мындай фидбек деп коет го. Ошол чыгарып аткан нерселер тууралуу адамдар өз пикирин билдирет. Хочешь не хочешь. Алар келет да, анан айтат: "Мына клатчтарыңыз мынандай экен, сумкаларыңыз мынандай экен, же мына жерин мындай кылса болот, же мына жерин мындай". Адамдар өздөрү сунуш берет да. Ошо сунуш бергенден кийин ошентип өнүксө болот, ошентип биз ошол эсепке алып жакшыраак, жаңыраак бир продукция чыгарганга аракеттенсек болот да. Ошентип кийин мен бүт нерсени анализдеп бир жыйынтыкка келе турчу болсом, бул адамдын бизнестин ээси, ошол как бизнес баштап аткан адам өнүкпөсө, бизнес эч качан өнүкпөйт экен. Ар бир азыр ушул жерде мени угуп аткан урматтуу ишкерлер же бизнес баштайм дегендер араңызда болсо, мен ойлойм, просто адам ушундай экен, анын ичинде чоң бир потенциал бар, бирок ал потенциалды биз көрө албайт экенбиз. Анын үчүн аракеттерди баштасаңыз сөзсүз болот экен. Ошондуктан суроо жооп секциясын өтсөк, более детально ар бир суроолоруңузга жооп бергенине аракет кылам. Чоң рахмат сизге, Сардор мырза, аябай кызыктуу айтып бердиңиз. Эмнеге дегенде ушул угуучуларга ар бирине теория гана эмес, ошо практика негизинде жолуңузду айтып бергениңиз, кантип кайсы убакытта тактиканы өзгөрткөнүңүз аябай маанилүү болду деп эсептейм. Ондо урматтуу катышуучулар, сиздер суроолоруңузга убакыт берели. Азырынча чатта бизде суроолор жок. Ошон үчүн менде сиздерге кеңешим, колуңуздарды көтөрүп, анан сизге сөздү мен бергенден кийин анан микрофонуңузду жандырсаңыз, Сураныч, ондо суроону Замиров Нурлан сизге берейин. Нурлан, келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар? Саламатсыз Белжер байке, Сардар байке. Сиз менен көптөн бери жолугууну каалап жүргөм. Анткени ошол Keys Group ошол сиздердин өзүңүздөрдүн фирмаңыздардан мен атайын ошол Keys'ден жасалган атайын Instabook заказы алганмын. Сиздерден абдан жаккан өзүңүздөрдүн идеяңыздар, жана ошондой эле сиздердин жарманкелериңиздерге Бишкектен катышканмын. Анан аябай сизге таң берген, ушунун баарын ойлоп тапкан деп. Анан менин өзүмдүн айылым кол өнөрчүлөр айылы, Ысык-Көл областы Тоң району Кызылтуу айылынан. Кол өнөрчүлөр айылы Бози чүнүн мекени деп аталат. Көп дүйнөгө аты чыккан ушу Бози менен. Анан бизде дагы ушундай сувенирлерди иштеп сатабыз. Анан менде суроо бар да. Ушу сиз ушул Keys Group компаниясын эгерде ойлоп таппаганыңызда кайсыл багытка бизнесиңизди багыттайт элеңиз? Сон Нурлан, рахмат чоң. Билбейм. Конечно, точный бир жооп бере албайм. Себеп жашоо ошондой экен да, ар түрдүү ар кандай кетиши мүмкүн экен. Бирок мен эмнени түшүндүм ушул жеке ишкер болуп. Мына көрүп аткан болсоңуздар, азыркы күндө
ишкердүүлүк темасы, жеке ишкерлерди колдоо жана стартап жана башка темалар өнүгүп атат. Эмнеге дегенде бардык адамдар түшүнүп жетти. Экономиканын негизи, экономиканы өнүктүрүүчү нерсе бул бизнес. Эгер силер менен биз өнүксөк, силер менен биздин бизнесибиз өнүксө, ошондо коом өзгөрөт, ошондо коом өнүгөт, анан ошондо биздин өлкө өнүгөт да. Бүт өнүккөн өлкөлөрдүн тарыхын карасак, мисалы үчүн биз 2019 Германияда стажировкада болуп келдик. Бир ай жашап, ошол жерде чоң бир компанияларга барып келдик да. Билесиңерби, мен катышкан же мен сүйлөшкөн немис ишкери менен сүйлөшсөм, бир нерсени сурайт элем да. В чем причина успеха такого, развития экономики в Германии деп сурайт элем. Деп баарынан сурасам, бир эле жооп. Бизнес менен өлкө мамлекеттин мамилеси идеальный дейт эле. Мамлекет бизнести ошол деңгээлде колдойт, что бизнес мындай ушинтип билет да, что мамлекет любой момент сен мисалы үчүн колдойт, аны сен сүйөсүң да, как будто кыз менен жигит бири-бирин кантип сүйсө, ошондой бизде бизнес менен мамлекет бири-бирин сүйөт деген мындай общий айтканда ошондой сөз болгон да. Ошондуктан бизде да азыр мисалы үчүн жасалып атат андай нерселер да. Эми ошого жараша ар түрдүү пик бир программада бул сонун программа. Силерди чогултуп айтып атат, мына ишкер мисалы үчүн силерде эле жөнөкөй бала ошондой бир нерсени өттү, мындай бир кадамдарды басып. Эми адам кааласа өзүнүн жакшылык алат, бир какой-то инструмент алат. Ошондуктан обязательно биз мен ойлойм азыркы күндө бизнесибизди өнүктүрүү үчүн бардык нерселерди жасашыбыз керек. Ошондой инструменттерди сөзсүз колдонушубуз керек. Эгер биз мисалы үчүн ошондой нерселерге даяр болсок, неважно, бул Кизгрупп болобу, башка бизнес болобу, өз үй болобу, же силер каалаган ар бириңерди багытыңар кайсы бир болсо да, өзүңөр өнүксөңөр, сөзсүз өнүгүш болот. Жолугушуу боюнча еще Нурлан, мен дайым эле ачыкмын, мен контакттарым презентацияда бар, же болсом ошо дагы бир сере рассылка кылып коебуз, же мен берке да жазып коем. Мага инстаграмга жазсаңар болот, мен постоянно инстаграмдамын. Колумдан келишинче жардам берип, же консультация бергенге аракет кылам. Себеп байка айткан сөзүм, силердин бизнесиңер өнүксө, эгер силер өнүксөңөр, коом өзгөрөт, коом өнүгөт. Анан ошонун жыйынтыгында биздин өлкө өнүгөт. Ошондой. Чоң рахмат Сардор мырза. Азыр сөздү бергенге чейин бир чатта суроо келипти. Машрафхан сурап атат. Инстаграмда рекламалоо үчүн канча сом кетиресиз айына деп орточо? Машрафхан рахмат суроо үчүн. Минимум $100. Минимум. Чоң рахмат. Ондо сөздү Айдана Бектурган кызы, сизге сөз берейин. Саламатсызбы? Бүгүнкү вебинар аябай кызыктуу болду. Инсайттар менен көптөгөн мындай биздин бизнесибизди өнүктүрүүгө салым кошо турган эң практикадан өткөн сонун сунуштарыңызды айтып бергениңиз үчүн абдан рахмат сизге. Сардор агай, менин суроом, сиз башында айтпадыңызбы, жаңы оюмду ачканда эле ушундай чоң заказдар менен иштедим депчи? Анан бизде да ушундай бир заказдар бар, бирок ойлоп атабыз да, ОСО ачсакпы, патент ачсакпы же ачпай эле башында биз өзүбүздүн бизнести мындай акырындап бутуна тургузуп алсакпы деген да ой болуп кетип атат да. Анан биз сыртка чыгарабыз, сырттан ошол Дубайдан мындай заказ түшүп атат, ошол жака чыгарсак эгер биз ОСО компания ачып чыгарганыбыз жакшыбы же болбосо мындай эле кетиргенибиз жакшыбы, ошону сурап алайын дегенбиз да. Рахмат чоң суроо үчүн. Чоң рахмат. Караңыз, кандай болсо да биринчиден мыйзам чегинде болсун. Вот самый главный ответ да, мисалы үчүн. Детальдары боюнча аны менимче ошол налогтун салык кызматкери же болбосо бир юрист мүмкүн болушунча жакшыраак жооп бериши мүмкүн. Ал эми бирок мен как жеке ишкер катары сизге кандай нерсени сунуштайм да. Караңыз. Бунун кандай перевод которулуп билбейм. Бережливый стартап деген түшүнчө бар.
азыркы күндө мисалы үчүн Америкада бул стартап бүт дүйнөлүк стартаптардын мекени болсо мисалы үчүн ошол жерде эң көп бизнес колдонуп аткан, инвестировать этилип аткан жер ошол өлкөдө. Анан алар кимди колдойт десеңиз, алар бережливый стартап деген стартаптарды, ошо бережливый стартап принципи боюнча өнүгүп аткан стартаптарды колдойт. Ал деген эмне деген? Сиз эч качан бир күндө эле байып кетпейсиз азыркы бизнес баштап атканда. Сиз секин, акырындык менен бир кадамды артынан экинчи кадамды жасап өнүксөңүз, ар түрдүү канал продаж бар, ар түрдүү мисалы үчүн жолдор бар да бизнес өнүкүү. Ошолордун тест этип, анан жакшы багыттарды тандап өнүксөңүз, ошол бережливый стартап болот. Бул тууралуу китеп да бар, Google'дан жазып же болбосо YouTube'дан көрсөңүз да болот. Ошол менимче туура болот. Себеп мисалы үчүн бир пример келтирейин. Ким колдойт инвестор? Кимге акча берет? Бул идеяга точно бербейт. Менде мындай сонун идея, бул гениальный идея десе, аны эч кайсы мүмкүн бир эки инвестор колдоп бериши мүмкүн, бирок аны көбүнчө учурда колдошпойт. Эмнени колдойт десеңиз, уже иштеп аткан, тажрыйбасы бар, бир эки каталар жасаган, мынаны жасап көрдүм болбоду, мынаны жасап көрдүм окшошподу, мынаны жасап көрдүм окшошпойт. Макул, жибериңиз. Бирок мен Тубайга мисалы үчүн жибериш үчүн сиз аны точно билбей туруп, мисалы үчүн результатын билбей туруп эле сиз мисалы үчүн $10,000 товар алып атасыз, ошол катары регистрация кылып атасыз, башка кылып атасыз да, анан сизде где-то $100 товар саткандан кийин сизден Тубай албай коет. Сизге бул экономически невыгодный болуп калат. Ошондуктан сиз тест иштетип шашпай туура кылсаңыз, буюрса жакшы болот. Бирок башында айткандай, баардык мыйзам чегинде болсо жакшы болот. Ойлогом да, мисалы тиги биз башында бир аз бутубузга туруп, эми сиз айткандай чын эле жыйынтыгы кандай болот пока белгисиз да. Ошон үчүн башында биз эгер мындай бир азыраак жыйынтыкка иштесек, андан кийин осо ачсакпы деген ой болуп атканда, анан кечиримдүү болобу ошону түшүнбөй жатабыз да, кандай болот депчи. Жок, караңыз, сиз азыр патент негизинде иштесеңиз да эчтеке болбойт да. Туурабы? Ошо иштеп көрүңүз, без проблем. Бирок муну айтып атпаймынбы? Эгер сиз ошол сиз бир сыйра дагы бул туура эмес экендигин билиш үчүн ошол буга сизге туурараак жооп бере турган адамдардан бир сыйра сурап көрсөңүз болот. Себеп мен компетенциям мен буга жетпейт. Мен как жеке ишкер катары, брендти жаратуу катары суроолорго жоопту жакшыраак берем, нежели юридический вопростор боюнча да. Сардор мырза, сизге мен жооп берейин. Айдана Бектурган кызы бул биздин жаш ишкер программанын бүтүрүүчүсү. Айдана, сиз менен бир жекече байланышсак, мен сизге кеңеш бере алам. Кайсы жерге кайрылса болорун. Албетте сизде контакттар болсо керек, биздин группаларыбызда калсаңыз керек. Ондо эки суроону дагы берсем, бизде кимде дагы суроо бар. Буга чейин колду көтөрүп, анан колду алып койгондор, жоопту уже алгандар окшойт. Урматтуу катышуучулар, колуңузду көтөрүп, мына бизге чатка келип атат. Сайкал сурап жатат. Саламатсыздарбы Сардор мырза? Биз үчүн эң керектүү маалыматтарды айтып бердиңиз. Сизге ыраазычылык билдирем. Сизге суроо, жаңы бизнес баштайын, идея ойлоп табайын дегендерге кандай кеңеш бере аласыз деп сурап атат. Сайкал, рахмат суроо үчүн. Сонун суроо. Караңыз, негизи мындай да, 5 адамдан 4өөсү сөзсүз бир жашоо боюнда бир жолда ойлойт деп, хотя бир жол болсо ойлойт да, бизнес баштасам болот экен деп. Неге дегенде, мен мисалы үчүн өзүм бизнесим болот, өзүм акча табам же бирөөдөн мисалы үчүн независим болом дегендей да. Бирок кандай сунуш дегенде, эки эле сунуш бар. Биринчиси, муну жасаш керек, көп ойлонуп отурбай. Сразу жасаш керек, аракеттенип туруп жасап көрүш керек. Болобу же болбойбу? Бул биринчиси. Ошондо адам түшүнөт. Кээ бир досторубуз бар, тааныштарыбыз бар, алар жыл
5-6 жылдан бери ойлонуп жүрөт. Мен ушул бизнести баштайм да, бул мага туура келет да, же мен мунун анализ кылып атам азыр. Мен точно баштайм дейт, бирок уже буга 5-10 жыл болуп атат да, калган башка адам, башка любой бир ага караганда эчтекени билбей турган адам аны баштап уже проба кылып, ал болбос же болушун билип, жыйынтыгын чыгарып бүтөт да. Ошондуктан сразу башташ керек. Аракет. Бул биринчи багыт, бул аракет. Юридик таманы кандай болот, бунусу кандай болот, же мына багыт кандай болот, аны вообще ойлонуш кереги да жок. Баштап көрүш керек сразу. Айтат го, сизде бизнести башташ үчүн биринчи оюңузду, кыялданыңызда бир мындай результат келтириш үчүн 72 саат бар дейт. Ошон 72 сааттын ичинде кандайдыр бир кадам жасасаңыз болду. Сиз ийгиликке жетишиңиз мүмкүн, же болбосо ошо результат болушу мүмкүн. А так жок. Бул биринчи кеңеш. Ал эми экинчиси, кандай десем болот? Слишком фантазияга берилип кетпегиле, кыялдарга берилип кетпегиле. Мисалы үчүн, мага консультацияга келет да, ошо жаңы иш баштап аткан көбүнчө жаш ишкерлер да болот да. Жакында бир ошондой случай болду. Бир бала келди. Мен дейт авиакасса менен иштейм дейт, авиакасса ошондой билеттер сатам дейт. Жакшы, канчадан бери иштеп атасың десем, 6-7 айдан бери иштеп атам дейт. Жакшы, айына канча таап атасың десем, 1,5 миң сом дейт. 1,5 миң сомдон табып, ал 5-6 ай иштеп атат экен. Бул деген, мисалы үчүн, 5 айдын ичинде өнүгүш жок болсо, зачем это продолжить дейт? Неге аны кылып атасың кайра? Бул деген кыска убакыт ичинде түшүнүп жетүү. Канча деңгээлде бул бизнес мага туура келди же туура келбеди. Анан кайра башка же мындай башка багытта иштеген жакшы. Ошондой 2 сунуш эле, көп эмес. Ошону баштасаңыз, мен ойлойм, көп нерсени түшүнөсүз. Чоң рахмат, Сардор мырза. Чоң рахмат. Урматтуу катышуучулар, дагы суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Сиздер даярданып тургуча сиздерге бир дагы суранычым бар эле. Мен сиздерге чатка жөнөтүп атам. Ушул бүгүнкү вебинардын балоо формасын толтуруп берсеңиздер сураныч. Биздин мигрант иштер катышуучулар сиздерге абзел деп суранып кетер элем. Толтуруп берсеңиздер. Келиңиздер, суроолоруңуздар болсо бериңиздер дагы. Машрапка сизде суроо. Келиңиз, колуңузду көтөрүңүз. Рахмат, саламатсыздарбы дагы бир жолу. Сардор ака, сизге чоң рахмат. Келип эң биринчиче чоң рахмат ошол биз менен бөлүшүп, тажрыйбаңыз менен, опытыңыз менен бөлүшүп атканыңызга. Анан мен азыр отуруп ойлоном да, чындыгындачы, азыр эгерде сиз ошондо биринчи эле кыйынчылыктардан сдаваться этип жеңилип калганыңызда, биздин өлкөдө ушундай бир сонун бренд жок болуп калмак экен депчи. Анан молодцы, аягына чейин чыгып ошону дагы аракет кылып жүргөнүңүзгөчү рахмат. Анан инстабукту мен дагы алган элем, биз групповой алганбыз былтырчы, эсиңиздеби? Сумодон алган элек. Анан бизге өтө жаккан, себеби бул необычный эме болгон да. Винеткалар жасаткан элек бизче. Анан ошол сизге чоң рахмат. Сизге дагы рахмат, чоң рахмат. Сиз суроолор десе калоолорго өтүп кетипсиз. Бирок сиз эчтеке эмес. Манас Дусанов сурап атат. Ассаламу алейкум, Сардор байке. Сиз менен жолугуп бизнесибизди айтса, анализ кылып бере аласызбы деген суроо болуп атат. Биринчиден Машрафхан рахмат. Анан бир комментарий айтып кетейин Машрафхандын сөзү боюнча. Андай кыйынчылыктар азыр да болуп атат негизичи. Бизнес ошондой экен да, кыйынчылыктарды жеңүү же болбосо проблемаларды чечүү деп койсоңуз да болот да. Бизнес ошондой нерсе да. Себеп азыркы күндө да мисалы үчүн ар түрдүү бир башыбызда ойлор бар, кыйынчылыктар бар. Чоңоюп атканда чоң кыйынчылыктар болот экен. Бизнес өнүгүп атканда мисалы үчүн биз мына ушул жылы цех куруп атабыз. Бирок анда өзгөчө мындай кыйынчылыктар бар экен. Ошентип
жеке ишкер болом деген адам ушул нерсени түшүнүш керек экен, ушул нерсеге даяр болуш керек экен да. Ошон ар түрдүү көйгөйлөрдү чечкени. Ошонусунда ошону адам өзүнө кабыл алса, ошондо оңоюраак болот. Бул Машрапхандын сөзүнө кошумча болуп кетти. Ал эми Манастын суроосу боюнча албетте болот, бирок бош убактым болсо ошондо консультация өтүп алам. Бирок мен негизи азыр ошо Германиядан келгенден кийин мен негизи беркиндей кандай десем болот силерге, мен платный тренингдер өтүштү баштадым, как бизнес тренер катары, коуч катары платный тренинг жана консультациялар берем. Бирок ошол пиктин катышуучулары, мигрант ишкер долбоордун катышуучуларына бир жолугушуу бекер акысыз болот делип, ошо бир убакыттын силер менен мен инстаграмда калтырып кетем, өзүмдүн инстаграм. Ошо келип сүйлөшүп, анализдап, мисалы жарым саат отурабыз же 1 саат отурабыз да, силердин бизнесиңерди полностью анализдеп, кайсы багыттар боюнча өнүксөңөр болот, ошону карап чыгышыбыз мүмкүн. Жана кандай десем болот, кичине болсо да ошо жардамым тийсе сүйүнөм. Бул албетте аябай сонун болду. Сардор мырза, мен орустар айтмакчы, заманыбыз менен алыс, ошону сиздин аркаңыздан ондоо бир түшөн. Бул биздин катышуучулар Ош шаарынан жана областынан 30% түшүп, калгандары биздин Кыргызстан аймактарынан, Таластан, Бишкектен, Жалал Абадтан бар. Ошон үчүн онлайн түрүндө эле бир аракет кылып көрсөт анда. Албетте. Биз сиздер менен дагы бир байланышабыз. Амангелдики, сизде суроо пайда окшойт, келиңиз, сизге сөз. Ассаламу алейкум, Элжар, Сардар, саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Менде мындай суроо азыр. Мына Сардардын сиздин бизнесиңиз негизинен эле санариптик технология менен, санарip аркылуу жакшы өнүгүп кеткен экен. Бүгүнкү күндө ушул дагы деле күчүндө турабы, же болбосо келечекте дагы кандай ыкмалар менен бизнести өнүктүрүү жолдорун көрүп турасыз? Санариптен башка дагы кандай жол бизнести мындай рекламалоо, өнүктүрүүнүн жолдорун айта алат элеңиз? Рахмат. Рахмат чоң суроо үчүн. Туура айтып атасыз. Бир багытта жакшы болду. Биз буну кармап жакшы бир ийгиликтерге жетиштик. Бирок бизнесте диверсификация деген түшүнчө бар экен да. Диверсификация деген бир эле багыт кармап албай, ар түрдүү багыттар менен иштеш деген экен да. Анан азыр мисалы үчүн бизде баягы точка продаж бар, Ошто, Бишкекте, бир-эки башка шаарларда да бар. Ал негизи көп болчу, мына 2020-жылда саны чыны өтө азайып кетти. Анан буну азыр көбөйткөнгө аракет кылып атабыз. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, биздин сайттын бул жаңылыкты айтып кетейин силерге. Биздин сайттын ичинде эми ошондой бир аз жаңылык киргизип атабыз. Ар бир каалоочу продукцияны сайтка кирет да, продукцияны тандайт, ошонун дизайнын өзү жасайт. Өзүңүз каалагандай, мисалы сизге паспортуңузга мисалы үчүн чехол керек. Сиз аны өзүңүз жасагыңыз келип атат. Өзүңүз каалагандай, өзүңүз атыңызды түшүрүп, прям өзүңүз кандай кааласаңыз ошондой. Анын мүмкүнчүлүгү болот. Азыр онлайн конструктор киритип атабыз. Ал жерде сиз өзүңүз дизайн жасасаңыз болот. Бул экинчи багыт. Үчүнчү багыт бул азыркы күндө өтө популярдуу болуп аткан marketplace деп коет. Marketplace'тер бул баягы Wildberries, Amazon жана ошол сыяктуулар. Биз ошолорго чыккан аракет кылып атабыз. Ошол интернет базарчалары аркылуу өзүбүздүн продукцияны саткан аракет кылып атабыз. Бунун үстүндө да чоң иш өткөрүлүп атат. Буюрса бул багытта да бир результат болот деп ойлойм. Ушул мындай карасаңыз, негизи мүмкүнчүлүктөр ачыла берет экен да негизичи.
мисалы үчүн кандай десем болот, мына TikTok алсак бир мисал, TikToктун ичинде да билесиз, жакшысы да бар, жаманы да бар да. Бирок TikTok'ta мен билем балдар кээ бир брендтер бар, ушу Кыргызстандан эле өтө чоң бир потоктуу аудиторияны алып келип атат да биздин бизнеске. Биз аны колдонгонубуз жок. Биз башында колдондук, бирок азыр билбей атабыз аны. Ошого үйрөнгөнү аракет кылып атабыз. Мүмкүн ошондой жаңы жолдор менен дагы клиенттер кылабыз, дагы өнүгөбүз да. Бирок мен бүт эле сиз полностью кошулам сиздин сөзүңүзгө. Бизнес бул ар дайым бир жаңы ушу багыттарды, жаңы жолдорду изилдөө жана колдонуу. Рахмат чоң. Рахмат. Чоң рахмат сизге дагы мынакей Сардор мырза, сизге дагы чоң рахмат. Мен кичине мындай модератор катары суроолорумду берип койсом болобу деп. Бизде азыр ушу мигрант ишке программанын катышуучулары өздөрүнүн баракчаларын Instagram'da, Facebook'ta, Google Maps, Epigis дегендерге азыр аракеттенип жатышат. Кандайдыр бир сизден сунуш болобу, биринчи эмне кылыш керек, экинчи эмне кылыш керек, мындай жалпы эле мындай сунушуңуз бар болсо айтып койсоңуздар, айтып койсоңуз суланат элем. Рахмат. Рахмат чоң. Ал эми урматтуу катышуучулар, мындай да бир немкени түшүнүш керек да, что бул бизнес, бул силер жасап аткан иш силерге керек негизи. Если открыто сүйлөшө турган болсок, туурабы? Ошондуктан силер канча жакшы аракет кылсаңыздар, силер канча жакшы, канча көп энергия менен бул бизнеске подход кылсаңыздар, ошончо жакшы силердин бизнесиңер өнүгөт. Бул биринчи правило десем да. Ал эми элдерке сиздин сурооңузга келсек, 1, 2, 3 деп мындай биз ар бирин поэтапно айта турган болсок, биздин темамыз эми санариптүү маркетинг болгондугу үчүн биз бизнести азыркы күндө онлайн площадкаларга киритүүнү билишибиз керек. Бул бир. Экинчиси, биздин бизнес ар бир площадкада болуш керек. Мисал, азыр Таласта бир айылда, например, бир кафешка бар дейли, мисалы үчүн. Ал кафешканын инстаграмы да жок, башкасы да жок. Бирок ошол айылга келген коноктор же ошол айылдын тургундарынын инстаграмы же башкасы бар да. Ал дегени, мисалы үчүн, азыркы күндө сиздин бизнесиңиздин тарыхын, сиздин бизнесиңиздин репутациясын же сиз жаратасыз, же башкалар жаратат. Ошондуктан сиз биринчи болуп киритип алышыңыз керек. Что менин мындай бизнесим, мындай өзгөчөлүктөрү бар деп. Экинчи сунуш, бул киритиш керек. Бардык ресурстарга, мүмкүн болушунча бар жерге. Анан көрүп атасыз, каякта тренд болуп атат. Бул үчүнчү багыт. Кайсыл жерде тренд болсо, тренд деген бул популярдуу. Мисалы үчүн, азыркы күндө хайп деген сөз өтө бир популярдуу болуп келди. Каякта хайп болуп аткан болсо, ошону кармаңыз да, ошол жерге барыңыз, ошол жерде сиздин брендиңиз болуш керек сөзсүз. Мисалы үчүн, TikTok'та сөзсүз болуш керек. Азыр күндө, мисалы үчүн, сөз болду, TikTok жабылганга чейин сиз брендиңизди кирип түшүңүз керек TikTok'ко. Башка бардык соц тармактарга бардыгына киришиңиз керек. Бул эки, үчүнчүсү трендте болушуңуз керек. Анан төртүнчү мен бере турган сунуш, аракеттерди токтотуш керек эмес. Бирөөсүнөн окшошпой калдыбы, экинчисинен кичине окшошпой калдыбы, ничего страшного, эми төртүнчүсүнөн болуп калат. Может, бешинчи аракеттен болот. Бирок эми өзүңүз ойлоңуз. Бизнес же ошо сиздин жасап аткан ишиңиз, бул сиздин балаңыз да. Сиз аны нолдон жараттыңыз, жок буга чейин. Сиз аны чоңойтушуңуз керек да. Ал чоңойгондон кийин гана сиз каалагандай результатты алып келет.
Бир орус тилинде бир пословица бар, аны айтып кетейин. Первый год ты кормишь бизнес деп коет. Второй год бизнес кормит себя дейт. И только третий год бизнес кормит тебя дейт. Ошондуктан буга даяр болуңуз, аракеттениңиз. Мен ойлойм, Кыргызстандагы мүмкүнчүлүктөр сонун, жекешкерликти өнүктүргөнү башка кылган принципи бардык эле мүмкүнчүлүк бар. Бир эле бизге өзүбүз мындай мотивациябыз чоң болсо, мотивациябыз деңгээли чоң болсо, энергиябыз чоң болсо, биз сөзсүз ийгиликтерге жетишебиз. Ийгиликке жетиш дегени бул мисал үчүн сиз мүмкүн азыркы бизнесиңизден вообще башка бизнес эртең жасашты баштайсыз. Анан көбүнчө мындай жыйынтыктап айтайын, жекешкерлер көбүнчөчү унутуп коюшат, бизнестин негизги максаты кандай. Бизнестин негизги максаты бул пайда табуу. Бирок ошол сиз пайда таап атканыңызда, анын ичинде сиз канча адамдардын көйгөсүн чечип, канча адамдардын удовлетворяете потребности, канча адамдарга пайда келтирип атасыз, туурабы? Ошондуктан ошол нерсени унутпай, бизнесиңизди жасасаңыз сөзсүз өнүгүү болот. Чоң рахмат Сардор мырза. Аябай жакшы сөздөрдү айттыңыз. Бул сөздөр ушундай бул эле сабакта калып кетпесин деп максат менен биздин тик долбоору албетте бул видеону адамдарга таркатат. Бул YouTube каналы аркылуу. Ошон үчүн урматтуу катышуучулар, урматтуу Сардор мырза, мен азыр чатка таштап атам. Кээ биздин катышуучулар дагы эле вебинарды баалап кете эле экен, сураныч сиздерден. Дагы экинчи пункт менен сиздерге биздин байланыш үчүн шилтемелерди берип атам. Сардор агайдын шилтемесин дагы Инстаграмда биздин катышуучуларга WhatsAppка жөнөтүлдүм. Урматтуу катышуучулар, сиздерде дагы суроолоруңуз болсо бериңиздер, же ушу менен биздин сабагыбызды секин аяктасак деп ойлойм. Кимдер үлгүрбөй калса, укпай калса, анда бул видеону биз албетте YouTube каналыбызга чыгарабыз. Ондо суроолор жок окшойт, Ондо Сардор мырза, дагы бир сыра сизди ыраазычылык айтып кетет элем. Урматтуу катышуучулар, бүгүн бизде Сардор Салимов, Keys Group'тун негиздөөчүсү жана ийгиликтүү бизнестин өкүлү десек болот. Ошон үчүн сиздерге чоң рахмат. Эмки сапарда биздин ушу шилтемелерди калыңыздар, жаңылыктарды ошол жерден көрсөңүздөр болот. Сардор мырза, сонда сиз менен дагы байланышабыз. Сиз менен биздин катышуучулар менен аракет кылабыз, же офлайн, же онлайн аракет кылып көрөбүз. Рахмат сизге чоң. Рахмат чоң. Урматтуу катышуучулар. Рахмат катышуучуларга. Рахмат.